Алтынай Асаналиева 2002 жылдан бери сот тутумунда иштеп баштаган. Алгач Нарын райондук, андан соң Нарын облустук сотунда сот отурумунун катчысы, соттун жардамчысы болуп эмгек жолун баштаган. Ал эми 2016 жылдан баштап Араван райондук сотунда судья болуп иштеп келе жатат. Алтынай Асаналиева сотторду ротациялоону толук колдой тургандыгын айтып, сот реформасындагы бул алгылыктуу иштер өзүнүн жакшы жыйынтыктарын бере тургандыгына ишенет. Анткени ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир региондун, шаарда каралып аткан иштердин категориялары бар. Бир жерден бир райондон экинчи районго ротация жүргүзүүдө, ротациялоодо судьялар өзүнө бир тажрыйба дагы топтой алат, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда деп эсептейм. Бул биздин мамлекет башчыбыздын демилгесин албетте колдойбуз. Биз дагы өзүмдүн жеке тажрыйбамдан айта турган болсом, сөзсүз түрдө ушу иштерди карадуу категорияларда өзгөчөлүктөр болот, айырмачылыктар болот, категория иштерди каралып аткан иштердин категориясында сөзсүз судья өзүнө бир чоң тажрыйба топтойт. Сейтек Кулубаев буга чейин Нарын облусунун Актала районунун акими болуп иштеп келген. Бүгүнкү күндө ротация менен Араван районунун акими болуп барган. Анын айтымында ротация менен келген акимдер үчүн бир топ тажрыйба топтоого жакшы мүмкүнчүлүк болду. Ротациянын жемиши бул абдан жакшы экен, себеби өзү натыйжасын берип атат. Биринчисинен элдин достугу бекемделет экен, баягы жер болсо регион болуп бөлүшпөстүктөр. Экинчисинен биз аркылуу эми баягы келген жетекчилер аркылуу ушул жеринде бияктагы өзгөчөлүктөр менен, бияктагы тажрыйба иретинде алмашуу менен биздеги тажрыйбаны алмашуу менен мына түштүк жергесинде Араван районунда ошондой эле болгон белки башка региондордо да тажрыйба алмашуу боюнча дагы мындай алака түзүлүп иш алып барса болот экен. Андан сырткары действительно баягы элдин достугу да бекемделет экен, ынтымагы бекемделет экен. Меники сеники деп бөлүшүп жок болот экен. Эң чоң утуш ошондо болот экен. Анан албетте ынтымак, достук бекемделсе сөзсүз түрдө өнүгүү да жүрөт экен.